суроо боюнча чалдым элем. Айтыңыз. Мен турмушка чыкканыма 5 жыл болду да. Эми күйөөм менен мамилем аябай жакшы, күйөөмдөн кийин. Эми кайнежемдер менен чогуу турам да. Күйөөм да жалгыз бала. Анан кийин күйөөмдүн апасы, кайнежемдер аябай каршы экөөсүн жашообузга. Ишигип кордошот, аябай канча ийгилип жакшы мамиле кылсам дагы, анан канча аракетимди кылдым, бирок мени аябай жаман мамиле кылышат да, эмне кылсам. Урушабыз яны, эмне кылышат? Чачыңа сүйрөйбү? Ооба, экөө эки жактан жабылып ишигип. Жок, чачыңа сүйрөп жетелеп мында сүйрөп урушабы же өзү сүйлөшү? Ооба, итереп чыгып кетти үйдөн. Түртөт, Ооба, эмне кылсам болот? Күйөөң айтсаң эмне дейт күйөөң? Күйөөм айтсам, ал эми ортодо да, ал ата керек да, апа керек ага деле. Анан ортодо эмне кылганын билбейт. Сен эмнеге ошончет деп ойлойсуң? Эмне себептер барбы мисалы үчүн? Өңүң жакпайбы, жолугуң жакпай калабы же эмнеге? Же уктайсың 9га чейин? Жок, андай деле эмес. Анын баары, булардын эмесине эле түкөндүм негизичи. Булардын эмесине башка кызды алып бермекмин дейт да. Баары кетиребиз деп ошончо. Сен бүтүп айтпайсыңбы? Алып бере бергиле, бирок мен байбичал токолу болсун деп койбойсуңбу? Антсем айтып да көрдүм, бирок унчукпайм да, унчукпай жеңип кетем. Унчукпай жең. Сабырлуу жетер Муратка, сабырсыз калар уятка, эгер чачыңа сүйрөп урбай аткан кичине түртүп койгон эчтеке эмес. Бирок сен эми азыр элестеткө, сенин күйөөң канчалык оор. Күйөөң жакшы болуп аткан болсо, демек ошо менен жакшы болуп, анан келгенде жумушту барып бүтүрө турган болосуң. Ошентсең иншалла тигилердин карынан кутуласың. Анан жанагы кемчилик, кемигинде бар, киркисинде бар дегенде кээде ошол келиндер ошол кайненеге мамиле кылуунун маданиятын билбей калышат да. Ар бир келин ошол кайненени өзүнө подружка курбу кылып алыш керек. Чачын боеп бериш керек, фитнеске апарыш керек, көйнөктөр тигип бериш керек. Ошол кайненени мисалы үчүн бети башын тазалаганды үйрөтүш керек. Баняга апарып тиги буттарын кырып тазалап, аркаларын жишип бере турган болсо, жана кыздан жакшы мамилени көргөндө ар бир кайнене келин менен подружка болуп алат. Муну ошондой болуш керек, урматтуу бир тууганым. Анан эле мен келинмин деп анан кичине бир тамак аш берип койгонуң милдет кылып эле мен жакшы кызмат кылып атам го деген менен ал жакшы кызмат эмес да. Негизи бир адамга кошомат кыла албаган адам бул адам бактылуу боло албайт. Бактылуу болгон татыксыз деп айтат элем менчи. Күйөөңө жакшы боло бер, анын көзүн карап кашын кое берген менен кайненеге кошомат кыла албасаң, анда сен жакшы жашаганга мындай бир акың жок деп айтат элем. Анткени жок дегенде бир адам кошомат кылыш керек. Атага, энеге, кайненеге, кайнатага дегенде, урматтуу бир тууганым. Мен сен айыптаган жерим жок, бирок негизи эле ошол кээ бир келиндер айтышып, анан кайнене менен тең укуктуу болуп алганы бул туура эмес. Сен да кайнене болосуң, аны сыйлаш керек, сыйлап көрүш керек. Мен илгери бир окуя айтып бергем, ошону дагы деле айткым келет. Бардык келиндерге, айрыкча жалгыз балалуу үйгө турмушка чыккан келиндерге кулагына күмүш сурга болсун. Илгери ошо сага окшош бирөө кайненеси такыр жакпай аткандан ана атасы өлүп калыптыр да, анан аяштасы аптекар экен, доктор экен. Ата кайненем өлтүргүм келип атат, бул мага күн бербей койду. Ошого кантип өлтүрсөм болот, мага бир уу берсеңиз, уун ичип 6 айда өлсө дейт. Анан тиги доктор аяштасы макул кызым дейт. Мен сага уу берем, ууну сен бөлүп ичесиң, 6 айга жетип 6 айда өлөт, бултырып өлөт дейт. Бирок сени өлтүргөн болуп эсептелбесин дагы. Эмне кылыш керек? Ошол ага жакшы мамиле кыл. Кийимдерин жуу, даратына суу жылытып бер, жакшы сүйлө, массаж кылып бер, акыларын укалап бер, чачтарын тарап бер, чачтарын кынага боеп бер, бетин айтыр ушундай кошоматтын баарын кыл. Элдер сени сонун келинде ойлоп калсын, болбосо сени өлтүр деп ойлоп калат да, дейт. Анан ошентип жанагы келин келип уудан берип баштайт күн сайын, анан күн сайын кошомат кылып баштайт дагы. 2 ай 3 ай караса, жанагы кайнене апасынан жакшы болуп чыгат да. Садагага кетейин келин, айланайын келин деп калат. Анан шашып ушуп аяштасына келип айтат, "Айышта, менин кайненем жакшы адам экен, жакшы мамиле кылсам, жакшы болуп калды, эми өлтүргүм келбей калды. Эми жанагы мен берген 2 айлык берген ууну кетире турган дары бериңиз" дегенде аяштасы күлүп айткан экен, эстүү киши, "Менин бергеним витамин болчу. Ошо кайненең витамин берген болгону менен, ал уу эмес. Көрдүңбү, кандай жакшы мамиле кылсаң, ал жакшы мамилеге келип калды" деп узаткан экен. Ошондуктан ар бир адам ийилет сөзсүз түрдө. Илгери жана орустар келгенде, мына аксакалдар чүйдүн ошол отурган учурда мен унутуп калдым. Анан ушундай орустар келатат, басып келатат десе, ана алар деген пара албайт экен, башка кылбайт экен, баарын кырат экен, өлтүрөт экен дегенде анан бирөө аксакал айтат, "Ошо келе турган орусуңардын оозу барбы" дептир. Оозу бар экен. Көзү бар, курсагы бар, мурду, алар деле пара жейт экен. Келсе жакшылап конок кылгыла, алар деле ийилет, оозу менен көзү болсо дегенде, кайненен деле оозу бар, көзү бар, мурду бар, ал деле инсан ийилет. Анан бир маселе, ошол апасы менен болгон жубайынын мамилеси жакшы болсо, ар бир күйөө бала ичинен аябай сүйүнөт. Анткени
апасының менен таразага башка бирөөнү коюу өтө кыйын, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан келиндерге айтарым, эгерде бактылуу болуңар келсе дагы кетейиндер, анда мына ошол кайненени чөндөккө салыш керек биринчи кезекте. Андан кийин күйөөнүн маселеси турат деп мен айтат элем.